өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кобуш-Шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча мен ушул комитеттин алкагында түзүлгөн жумушчу топту жетектеген. Жумуш топтун корутундусун комитетке киргизе албай койгом. Бийлик тараптан кысым болгон. Мына Нурбек отурат, кол коюудан качып койгон. Алтынбек Жунус уулу комитетке киргизгенге менин башым экөө эмес деп киргизбей койгон болчу. Мына ошол чындык бүгүн чыгып атат. Коомдук Коопсуздук шаар долбоорунун экинчи этабында экинчи адам камакка алынды. Биринчи адам Сыргак Кенжебаев деген 2019 жылдын 20 декабрында $350.000 акча менден талап кылды деп АКС ГКМга жаза адамды каматса, экинчи адам 20 майда Азамат Дыйканбаев деген премьер-министрдин орун басары $2,600,000 2,600,000 сом акча менден талап кылды деп камакка алынды ГКМ тарабынан. Мунун өзү эле бул долбоордо чоң коррупция бар экенин айгинелеп турат. Ушул Коопуш-Шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырган Дастан Давлетов сиз болчуңуз, туурабы? Сиз болчуңуз. Сиз былтыр июнь айында мен Англиядагы окуума кетип атам, бул деген адамдын баласына бир келе турган шанс экен, мүмкүнчүлүк экен деп кеттиңиз эле. Бир жыл өтпөй келип калганыңызга эмне себеп болду? Азамат Дыйканбаевдин камалышыбы же атайын чакырыштыбы сизди? Кыска эле жооп бериңиз. Окууну бүттүм. Окууну бүттүңүзбү? Бир жыл бүтө элек кайли? Мен июнь айында баштагам, 11 ай окудум. 1 жылдык магистралык программаны Гарвард. Жо 1 жыл боло элек дейм да. 11 ай дедим. Эми мындай да, ошо кыргыз өкмөттө таң каласында таң көрүшү. Сиз мен билгенден каалаган убакта келесиз, каалаган убакта кетесиз. Толкунбек Абдыгулов экөөңүздөр да эрке эч ким болбогон чыгар. Сиз бул кызматка экинчи жолу келип атасыз. ГРС'те болдуңуз, президенттин кеңешчисинде болдуңуз. Мен эми ушул Коопуш-Шаар долбоорунун башында сиз тургансыз, экинчи этабын. Сиз өткөргөнсүз. Май айында келип тендерди. Конкурсный комиссияны түзө коюп, бирок конкурстук комиссиянын уруксаты жок, чечими жок эле, электрондук чечим менен жеңүүчүн атап, анан октябрда кол койгонсуз да. Мына ошол азыркы күнгө чейин ишке ашпай келатат да. Ошону ишке ашырыш үчүн келдиңизби, же мөөнөтүн узартыш үчүн келдиңизби? Түз суроо. Мен ал тендерди мен жарыялаган эмесмин. Мага чейин болгон. Рыскелди Чыныбек. Коопуш-Шаар долбоорунун экинчисиби? Ооба. Кандайча 2018-19 жылы декабрда сиз каякта элеңиз? Мен ал октябрда. Жок, мен 2019 дайындалгам. Бирок тендер мага чейин дайындалган. Жок, Дастан Далабай, сиз элдин башын бурмалаңыз. Мен ого эле көп документин баарын алып келдим. Мына реализация безопасный город начнется в мае 2020 года. Сиздин бүт болгон материалдарды чыгарып келдим. Сиз айткансыз, 2 майда ишке кирет дегенсиз. Ишке кирген жок. Азыр мөөнөтү качан бүтөт булардын? Биз узартып бергенбиз да. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, эми мына биринчиден мен айтып атканым, экинчи этабын ишке ашыруу боюнча 5 майда болуш керек. Мен эми азыр жанымда маалымат жок экен. Анткени мага экинчи маселе боюнча айтылган эмес. Жарыялаган маалымат жок экендер сиз кача бербеңиз да, сиз жок, мен сизге маалымат билбейсиз. Уруксат бербейсизби? Майдын башында жарыялаган тендер. Ал кезде төрага башка болчу. Туура. Сиз 27 майда келдиңиз. Мен майдын аягында келдим. Майдын аягында келдиңиз, туура. Мен демек тендерный комиссия баары деген мага чейин дайындалган, туурабы? Туура. Тендерный комиссия деген менин учурумда чечимин кабыл алынган. Анан деген жанагы келишим менин учурумда кол коюлган. Туура. Сиздин учуруңузда кол коюлган. Ошо кол коюлганда мыйзам бузулду эле, бузулган жок беле? Аны деген тиешелүү укук коргоо органдары дайындаш керек. Рахмат, бали. Баракелди, рахмат. Эми урматтуу кесиптештер, ар кимиңиздерге мындай келди. Биздин комитеттин атына эсеп палатасынын башчысы жөнөттү. Эми карап көрүңүздөр. Ошо Коопуш-Шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча эсеп палатасы эмне деп атат? Экинчи этабы боюнча. Мен окуп берейин эми. Ушунча белгилей кетүүчү сөз. Шензен Шунсин компаниясы сунушталган баасын Кыргыз өлкөсүнүн маалыматтык технологиялык боюнча мамлекеттик старттык баасынын ортосундагы айырма 3,137,206,000 сомду түзөт. Бул өтө чоң айырма. Сатып алуунун баасын өтө ылдыйлатып жибергендиктен аткаруучунун келишимди аткара албай калышы мүмкүн экендигин
коркунучу бар. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 29-беренеси дейт. Кыргыз Республикасынын маалыматтык технология боюнча мамлекеттик комитети бул фактыны талдап чыккан эмес. Жана конкурстук табыштаманы аткаруучунун келишимди аткарбай калышы мүмкүн болгон күмөн жараткан позициялар боюнча толук маалымат сураган эмес. 2019 жылдын 16 сентябрда конкурстук комиссия эң аз бааны сунуштаган Кытай компаниясына биринчи орунду ыйгаруу чечим кабыл алган жана 2019 жылдын 8 октябрында аткаруучу келишимди аткарууга кепилдик камсыздоону бергенге чейин эле өткөрүлгөн конкурстун дыйынтыгы боюнча жеңип чыккан компанияны Коопшар долбоорунун 2-этабын ишке ашыруу боюнча келишимге кол койгон. Бул электрондук мамлекеттик сатып алуулар өткөрүү эрежелери жөнүндө жобонун 53-пунктун бузуу болуп саналат. Мындан сырткары 2019 жыл 8 октябрда сатып алуу келишиминин пункту менен ушул келишимди кол койгондон кийин Shenzhen Sunwin компаниясы дак бере турган 20 күндүк мөөнөт жылдын 11-ноябрына чейин бул дагы электрондук мамлекеттик сатып алуу өткөрүү эрежелери жөнүндө жобонун 53-пунктта карама каршы келет. Келишим түзүлгөндөн кийин 2019 жылдын 1-ноябрына жана 2019 жылдын 14-ноябрына сунушталган баанын 10%дык дак башкача айтканда 265 миллион 455 миң 894 сом суммадагы банктык кепилдиктердин көчүрмөлөрү берилген. Көчүрмөлөрү оригинал эмес. Антидемпинг чараларын камсыз кылуу үчүн 1 миллиард 978 миллион сом өлчөмүндө банктык кепилдиктер берилген дейт. Аудит жүргүзүлгөн учурда Кыргыз Республикасы маалыматтык технологиялык байланыш мамлекеттик комитетинин депозиттик эсебине 59 миллион 331 миң сом суммада конкурстук табыштардын кепилдик камсоосу бар болгон. Алар сатып алуу келишимине кол коюлгандан кийин аткаруучуга кайтарып бериш керек болгон. Конкурстук табыштаманын кепилдик камсыздоочу банктык кепилдиктердин техникалык катарга байланыштуу аткаруучуга кайтарылып берилген эмес. 3 банктык кепилдик ошол эле суммадагы башка жаңысына алмаштырылган. Бирок башка номер жана 2020 жылдын 21 январындагы башка дата коюлган. Кытайдын бир банкынан булар 6 банковский гарантия алган, 3-өө фальшивый болуп чыккан. 3-өө фальшивый болуп чыккан. Бүгүн биз эмне үчүн Азамат Дыйканов камалып кетти? Мыногу 224 миллион сом акча 10%дык акча өтүш керек болчу. А банктар менен келишимди булар жана тендерден аягына чейин эмес 1 жылга кылды. Мына ушуну караган эмес. Ошонун эсебинен Азамат Дыйканов деген мындан кече камакка алынды. Узартып бербей койгондук үчүн камакка алынды. Бул деген чоң мафия болгон. Эң чоң коррупция болгон. Мына азыр Коопшар долбоорунун 2-этабы ишке киргизилбесе мөөнөт өтүп кетти. Кыргыз Республикасы мына бизге билгизбеген, бизге киргизилбеген мен бир документти сууруп чыктым. Мына урматтуу депутаттар, убагында мен ушулардын баардыгын негиздеп, тегиздеп жазсам, мен эч ким колдогон эмес. Бул жерде башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев жазып атат. Предписание председателя Государственного комитета информационных технологий связи Кыргыз Республикасы Исмаилов деп Алтынбекке жазып атат. Тендер боюнча бүт мыйзам бузулган деп атат. Бүт мыйзам бузулгандагы силер азыр принять меры по истребованию суммы гоит в размере 260 миллионов 513 тысяч сомов и антидемпинговый мер в размере 1 миллиард 983. Мына ушул акчалардын бардыгы бюджетке өтүш керек болчу. Ушул акчалар өтпөй атат. Ал эми 300 миллион сом акчага банкрот болгон Кытай компаниясы азыр чуркап жүрөт. Ал жаш бала сиз айтып атпайсызбы жана? Жөн эле курмандыкка чабылып кетти. Эгер Камчыбек Кыдыршаевдин тергөөчүлөрү жакшылап тергей турган болсо, бунун үстүндө ким отурганын ачыкка чыгат, аныкталат. Бул жерде аябаганда чоң адамдар турат. Мурунку отурган адамды мен жакшы билем. Азыр андан башка бир адам отурат. Ал ушул жаш баланы узартып бер деди. Бул бала узарта албайм деген үчүн муну кылтак келтирип камап атат. А тендерди мыйзам бузган тендердин башында сиз тургансыз. Сиз жоопкерчиликтен качпашыңыз керек. Мына жерде Генеральный прокуратура сиздин өткөргөн тендериңиздин бүт мыйзам бузган качып кайта жазып атат. Мына жазып атат. Генеральный прокуратура таким образом победитель конкурса Shenzhen Sunwin обязана была внести до заключения договора ГОИТ в размере 10% от суммы договора суммы 265 миллионов 513 тысяч сомов и сумма антидемпинга в размере 1 миллиард 983 миллионов.
Мына ушулар, однако, нарушение условий конкурса требует законодательства, государства, отсутствие гоит и обеспечение антидемпинговых мер, вы силер кол коюп бергенсиз. Лице был заключен договор дейт. Эй, тендер 5 миллиард 700 миллион сомго чыгарды. Кытай компаниясы 2,7 3 миллиард 173 миллионго аз берип атса, ойлонот да, onun үшін мыйзамда да жазылган да, бул өтө аз берип атат. Аларга маалымат, аларга штрафтан айыппулдан түшкөн акчанын кереги жок болчу. Аларды компания, адамдарды распознавать этип турган компания бул. Муну анын ичиндеги адамдарды номерин эмес, кимди каяка баратканын баарын отурган болчу. Мен ошон үчүн какшап келгем. Мына менин алдымда турат. Атайын ушуну бүгүн алып келдим. Мына, уважаемый Сооронбай Шарипович деп, направляю ваш адрес справку рабочей группы комитета жогорку кеңеши деп туруп, мен Сооронбай Шариповичке жазгам, колу менен. Мына справканы жөнөткөн болчумун. Экинчи этапта кайсы мыйзам бузулгандарын, кайсы мыйзам бузулгандарын. Бирок тилекке каршы мына көзү турат. Ошол кезде жумушчу топко кирген комитеттин депутаттарга кысым болгон. Кол кое албай койгон, мына менин эле колум турат. Мына турат. Алтынбек Жунусов Мушегел айткан, киргизе албай мен башым экөө эмес, чагылып кетет деп. Киргизбей буну деген. А бүгүн мынакей чыкты. Генеральный прокуратура октябрь төңкөрүштөн кийин ноябрда гана жазып атат, мыйзам бузуулар болгонун. Ошондон кийин Кытай компаниясы чуркап баштады. Былтыр билесиздерби, ковид болуп туруп, булардын өзгөчө кырдаал киргизип, положение киргизгенден узартылган. Бирок сиздер жакшы билесиздер, урматтуу Ички иштер министрлиги. Булар Алыкулов Акунбай көчөсүнө гана коюшту туурабы? Анан башка иш кылган жок да. Азыр жетишпей калды. Булардын акчасы 300 миллион сом акчасы күйүп баратат. 2 миллиард сомдук банковский акчасы күйүп баратат. Анан булар чыгып атат, чыкпаган жерге. Анан ушинтип каматып атат. Эй, 2 адамды каматып бердик. Бир иш кылган жок. Мына маалыматтык коопсуздук деген каякта. Мен буту күйгөн тоокто чылкырап чыкканда эч ким мени коргогон эмес, колдогон эмес. Бүгүн азыр жап-жаш баланы каматып бердик. Эй, өкмөт башчынын орун басары, отличник, айтишник бала бүгүн абакта турат. Жебеген самс үчүн. Тендердин башында булдаг турган эмес, тет жакта турган. Мына Дастан Давлетовичтин көзү турат, бул жаңы келди. Мен былтыр ушу келишимди бергилечи десем, ана качып, мына качып, беришпей, аягында Шатемиров деген орун басар аркылуу мага жазып жибериптир. Биз Кытай тараптын уруксаты жок, бере албайт экенбиз, экинчи тарап макулдук бериш керек экен деп. Эмне мамлекеттик жашоонун бар деп. Мен бүгүнкүгө чейин ала албай койгом. Ошон үчүн өткөндө жыйында айткам, ушул экинчи этап боюнча экспертиза жүргүзгүлө, чыгат нерсе дегем. Мына азыр өкмөттүн бизге жазыптыр, тергөөнүн купуялыгы бар деп. Бирок монтип чыгып калбадыбы? Эсеп палатасы эң соңку жазып бербедиби? Генеральный прокуратура чыгарган турбайбы? Действительно экинчи этапта чоң мыйзам бузуу болгон деп. Мен урматтуу өкмөттүн өкүлү, Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевга билдириңиз. Комитеттин чечимине да кошолу. Кытайда коррупция деген бул эң чоң кылмыш. Анан Кытайдын компаниясы пара берип биздин адамдарды каматып атат. Каматканда дагы премьер-министрдин орун басарын каматып атат. Менден талап кылды деп. Эмне үчүн алган киши камалбайт да, берген киши камалбаш керек? Эмне үчүн? Эмне үчүн Сыргак Кенжебаевди камаганда мен ошондо чыгылдап чыктым эле, көрдүңөр, 350 миң доллар взятка берип 600 миң доллар сураган дейт. Мен 250 миңин бергем, эми 350 миңин бере элек болчумун деп атат. Эми ошондой коррупцияны көрүп туруп, анан безопасный городду биз опасная страна алып атат да, безопасная страна проектин. Биздин дагы жоопкерчилик болуш керек болчу да, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Бул деген эмне деген чоң коррупция болгон? Эмне деген чоң коррупция болгон? Бүгүн ушуну отурат. Безопасный город, опасный, безопасный, мен опасный проект айткам. Бүгүн эми болсо, эмне кыларын билбей алып келишти. Бирок Дастан Давлетович дегеле, сиз кайсы жерге барсаңыз ошондо чыр чыгат. Биометрика паспорттор боюнча да грес иштеп турганда чыр чыгып, Жаныбек Бакчиев, Талант Абдуллаев, Идрис Кадыркулов кызматтан кеткен, ал паспорттагы аягы эмне менен бүттү. Мына азыркыга чейин ала албай атабыз биометриканы. Бул безопасный городдо бүттү, экинчи этабы кирбей калды. Анан өкмөттө мындай
жоопкерчиликтүү адамдар жок ушул тармакта. Биз айтишник, атличник дегендер бар деле аферист, мошенник болуп чыгып атпайбы? Бул тармакта дегеле санариттештирүү тармагында саясат жок болот атпайбы? Жыштыктар боюнча канча адам отуруп чыкты? Безопасный город боюнча канча адам отуруп атат? Биометрикалык паспорт боюнча ГРСте канча адам камалып атат? Таптакыр саясат жок. Анан түндүк санарит деп коюшат. Соткан чукуганды эле билбейт чын-чынына келгенде. Анан санарит деп сүйлөп коюшат. Ошондуктан комитеттин жыйында, урматтуу кесиптештер, макул болсоңуздар, Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтү мамлекеттик теңсиздик боюнча комитет, азыр эми санариттештирүү боюнча, өнүктүрүү боюнча комитет болбодуңар. Силер Кытай менен болгон түзүлүүнү келишимине чыккыла. Эки адамдын шорунда калдыңар. Мөөнөтүн узартпагыла. Эгер мөөнөтүн узартабыз десеңер, өкмөттүн мөөнөтүн кыскартасыңар. Анан башкы прокуратурага сунуш. Ушул кетирилген кемчиликтер боюнча тендер өткөргөн адамдардын жеке жоопкерчиликтери каралыш керек. Качанга чейин эле биз кошомат кылып келе беребиз, качанга чейин кол көтөрүп келе беребиз. Мына эми эсеп палатасы эң сонун документти бардыгыбыз депутаттарга таркатып берди. Карап окуп койгулачы. 11 пункты бузулган, мамлекетке 2 миллиард сомго жакын акча түшпөй калганына отуруп. Биз болсо 20 миллион сом коррупция деп туруп, кустурдук деп туруп макталып атабыз. 2 миллиард 224 миллион сом мамлекет пайда көрөт ушундан. Плюс дагы 59 миллион теге готызысы бар. Мына акча каякта жатат? Туп-туура жазып атат генеральный прокуратура. Истребовать деп. Бүттү деп атат. А жок, биздики өкмөт узартканга аракет кылып, бири камалса экинчисин түштөн кийин алып келип салды. Уят. Рахмат.